чакырам. Сурансаңыз барып айта элем. Именно указания катары барып да коюш керек деген сыяктуу тон менен сүйлөгөн. Эгер жана жылдын бирдемкеси, жылдын мыктысы деген сыяктуу номинацияларды мындай алдыңго ошого барып неметип кой деген сыяктуу нерсеңер болсо, анда ушул номинацияларды деле кайра алып алсаңар мен каршы эмесмин. Бирок мага андай давканын кереги жок. Урматтуу инста достор, урматтуу УТРК музыка каналынын продюсери, мен бир нерсени баса белгилеп айткым келип турат. Ушуну менен 2-3 жолу Сагыныч ушул жерге барып, биздин ушундай тааныштар ырдап отурат, эс алып отурат. Ушул жерге барып куттуктап ырдап коюш керек деген указанияларды берип, мындай ага катары мисалы үчүн тааныш болбосок бир жөн, мындай ага катары суранбай эле мындай указания менен Сагыныч ушул жерге барып ырдап коюш керек деген сыяктуу нерселер да бир-эки жолу айтылып калды. Мен ушул жөнүндө бир кайрылуу жасап кеткенди туура көрдүм. Мен жеке ырчымын. Мен бирөөнүн алдында, УТРКнын алдында же бирөөнүн алдында милдеттенме алган жерим жок. Ушундай ушунун алдынан барып ырдап коюш керек деп мени андан кийин суранбай эле коюшуңузду чакырам. Сурансаңыз барып ырдайт элем. Именно указания катары барып ырдап коюш керек деген сыяктуу тон менен сүйлөгөн нерсе мен үчүн оор келет. Эгер жана жылдын бирдемкеси, жылдын мыктысы деген сыяктуу номинацияларды мындай алдыңго ошого барып неметип кой деген сыяктуу нерсеңер болсо, анда ушул номинацияларды деле кайра алып алсаңар мен каршы эмесмин. Бирок мага андай давканын кереги жок. Буга чейинки жетекчилик менен, буга чейинки телеканалдагы адамдар менен кадимкидей эри шаркак өзүбүздүн деңгээлибизде иштешип келгенбиз. Мындан ары деле иштешкенге мен негизинен дайынмын. Бирок мени антип могу жерге барып ырдап коюш керек деген указательный тон менен мага андай давканын кылыштын кереги жок деп ойлойм. Мен ойлойм, музыка сүйүүчү жалпы угармандар мени туура түшүнөт. Бул бир жерге барып ырдоо, бул менин 10 жылдан ашык эмгегим деп ойлойм. Мен бир жерге барып ырдап коюу, мен кемип кетпейм ал нерседен. Бирок мындай адамгерчилик менен Сагыныч барып ушундай менин атыман ырдап кой деген сураныч бул башка нерсе. Анан биздин атыбыздан барып ырдап коюш керек деген указательный тон бул башка. Андыктан мен суранат элем ушул музыка каналынын жетекчилигинен. Мага мындай давканын кереги жок. Сиздерден сураныч, андан кийин мындай указательный тон менен бизге кайрылбай эле койсоңуздар деп.